Kızıldan oydursam, kızım dinin tuttursam, kızım dinin tuttur, ay balpaya tırdı otursam. Karadan oydursam, oğlum dinin tuttursam, oğlum dinin tuttur, ay balpaya tırdı otursam. Oğlum uyun tuttur, ay men balpaya tırdı otursam. Oy rahmat. Алыста жүргөн кызы дагы, жанында жүргөн балдары дагы мушу эненин үнүн ар дайым укканда бир өздөрүн бир нервтерин басаңдатып, анча-мынча маселелерин, проблемаларын унутуп калса керек деген бир тилек максатта атайын Ерсалат деген энебизди дагы ырдатып алдык мынакей. Эми учурдан пайдаланып, ушул сиңдилери топтолуп туруп бир тууган эжесине арнаган бир ырларыңыз болобу, же бир өткөн кеткен турмуштагы бир кызыктуу окуяларыңыз болобу, ошолордон айтып берсеңиздер болот. Же ырдап берсеңиздер болот, канакей. Кимиңиздер ырдап бересиздер мына? Бир куплет болсо да ырдап коюңуздар. Бул тарыхый кадр болуп, тарыхый тасма болуп кала берсин. Кана эми үйдө, сыртта жүргөн бир жакшынакай бир ырларыңыз болсо. Turmuşda aç bolobuz, tok bolobuz. Жашоодо бир бөксөрүп, бир толобуз. Асманда жаны учкан чагылгандай, дүйнөгө бир жарык этип жок болобуз. Ой, рахмат. Жакшы элер дагы эркен жаш кезинде, энебиз дагы да. Эми сиз дагы эми ушу катардан кургалбай дегендей ушул энебиздин бир мынакей көзүнчө, бир тууганыңыздын көзүнчө бир бүгүнкү туулган күндүн урматына карап бир. Мен бүгүн ушу абжемде бир туугандарым чогулуп калган экен, ушу абжем Шултосун, ушу абжемдин туулган күнүнө арнап ушу алым жетишинче бир куплет ырдап берейин. Жагымдуу сөздөр менен, жарыкер көздөр менен, жаркырап күлүп турган жайдары көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Рахмат. Энебиз бир аз заманбап ырдан баштады, бирок аябай сонун мындай аябай сонун болду. Мисалы, муну моюнга алышыбыз керек, же баягы азыр эми ушул учурдагы мүнөттөр, ушул учурдагы сөздөр, ырлар эч качан сиздердин да эсиңиздерден чыкпайт. Ошол эле мезгилде бүгүнкү туулган күн ээси Ерсалат энебиздин да эсинен чыкпайт. Ерсалат эне, эми бир мындай бир туугандарыңыз менен катарлашып отурасыз да, бир кызыктуу окуяларды айтып берсеңиз, ушул 3-4 сиңдиңиздин бир характерлери, мүнөздөрү жөнүндө айтып берсеңиз, мисалы. Кандай чоң ойдуңуздар? Рахмат. Айтып берсем эң чоңу мен. Анан ушу 5 кыз, 3 уулбуздар. Булар менин аябай жакшы ата-энебиз дагы ушундай көргөн, өскөн жер топуктуу, жакшы болгон. Апам, атам өтүп кетти. Чоң ата, чоң эне өнүп өскөн жерден балдарыбыз. Бирок мен канчалык насаат айтып, ушундай деп айтсам, ушу бир сиңдилерим, өкөлөрүм отказ кылбай, көкүрөктү кармап коюп, эже бир ооз сөзүңүз деп, мен буларга мен терең ыраазычылыгымды билгизем. Биринен бир мындай сөз укпадым. Только сүйүнүч, оюн, күлкү. Ошентип анан ошо мен тарбиямдан кийин, апамдан кийин мен тарбиямда өтүп, ушуну чоңоюп, өнүп өсүп, бала чакалы болду. Алды кыз берип калды, аркалары да бала үйлөп, уул үйлөп, кыз үйлөп, күндө той күндө ошентип чакырып, абже деп
Birinci emede çakırışat, balpayıp tördün görüp olu жерде отырам. Мен терең ыраазычылыгымды билгизем бир туугандарыма, кыздарыма. Рахмат, рахмат. Эми жанатан бери ушул жерде ушу бир жигит келип катарыбызга кошулуп отурат да, мына ушу жигиттен бир маек алсак, сиз кимиси болосуз? Тайнем болот. Тайнеңиз тууралуу бир мактаныңыз гана. Сиздин тайнеңиз башка тайнелерден эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Тайнем ошо боорукерлиги, баана тең караганы. Мен туулган күнүнө келдим, өмүрүм берсин, ден соолук берсин. Жакшылап ушу дайыма ушу жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Ден соолугун берсин. Bundan кийин дагы 100-200 жыл туулган күнү өткөзүп, жакшылыктар үстүндө жүрө берейин. Мен айтканыңыз келсин. Ушул бала 2-класста окуйм деди да. Сенен бир интервью болбоймбу? Жаап калды ушул балачы мага. Бул эне ким? Кана? Тайнем. Тайнең болот. Тайнең жакшы көрөсүңбү? Ооба. Чоңойгондо канча жардам бересиң тайнеңе? Чоңойгондо иштейм, тайнеми карайм, жардам берем. Тайнемди ар жакка алып барып келем. Машина алам, тайнем ойнотуп келем. Ой, молодец. Азамат. Арзуу тилектериң дайым кабыл болсун, Болтура. Не дейбиз балам, ошо балдарыңыз менен тең келсин, өмүрүңүз оң болсун. Ошондой жакшынакай элдин жакшы паталарын алып, сыймыктанып, алкыштарын алып, иштериң жүрүшө берсин. Дайыма ушундай жакшынакай күлүп жайнаган ушу пандам дегендерге келип ушу кызматын кылып жүрө берсин. Не тилесең тилегиңе жет, ойлогон максатыңа жет. Уулду үйлөө Кудай кааласа уул болсо, кызды чыгар. Сен да бизге ошоп, мага ошоп, ушу менин жашыма ошоп балпайып төрдүң көркө болуп, не тилесең Аллах тилегиңди берсин. Кыздардын бүгүнкү туулган күн жактыбы? Сюрприз жактыбы кыздарыңыздын уюштурган сюрпризи? Кудайга шүгүр, бирок билбеген сюрприз өтө кызык болот экен. Мен аны сырттан кирип келе айтып, мына укам отурса, не болду адашып кирип отуруп, не деп калат, эмеде калдым. Муну бал кыздар билгизбей мага ошондой кылып атпайбы. Рахмат, ушу кыздарым бар экен, бир туугандарым бар экен, онон башка мага эч неме жок. Эң артыгы ушулар. Кудай кааласа баары жок жакты, Кудайга шүгүр. Ушу бир туугандарым менен бир эки буюм чай ичсем де мен ушунчалык дагы жашырам да мындан дагы. Мына өзүңүздөр көрүндүңүздөр Ирсалат эненин канчалык бактылуу болгонун, канчалык толкунданганын, канчалык сүйүнгөнүн, ыраазы болгондугун көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар. Ар дайым, ар күнү намаз окуганда өзүнө дуба кылганды унутуп койгон бир гана бул ааламда бир жан бар экен, бул эне. Балдарына, неберелерине, кыздарына, эли журтка, бардык дүйнөдөгү бардык адамдарга батасын берип, эл аман болсун, жер аман болсун дейт дагы, бирок өзүнө келгенде унутуп коет экен да. Мына ошол жан жалгыз гана эне. Эч бир жан ага окшош албайт. Ошонтип урматтуу көрүүчүлөр, бул жолку чыгарылыштагы ушул Ирсалат энебиздин туулган күнү менен жыйынтыкталды. Кийинки энелердин туулган күнүнө чейин аман болуңуздар. Чоң рахмат.